Кызмат абалынан кыянат пайдаланууга шектелип кармалган Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Салтанат Орузбаева бүгүн үй камагына чыгарылды. Ага жазык кодексинин 96 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Маалыматка ылайык жетекчиге өз пайдасы үчүн айрым ишкердик субъектилерди атайын текшерген эмес деген айып тагылган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 статьясы жана 342 статьялары менен шектүү Салтанат Орузбаеванын башкаруу чарасы Ош шаардык сотунда 10 февраль күнү каралган. Ош шаардык сотунун токтому менен бөгөт коюу чарасынын үй камак түрү тандалган. Себеби кылмыш 337 жана 342 беренелерде анын санкциясы 5 жылдык мөөнөттө белгиленет. Ал 5 жылдык мөөнөттө кылмыш категориясынын анча оор эмес кылмыш түрүнө киргендиктен анын УПКнын 114 беренесинин экинчи частына туура келбейт. Себеби анын жашаган жери жана өзүнүн тактаган документтери бар. Ошондуктан үй камак түрүн тандоого негиз жок. Дагы ошол үй бүлөлүк жагдайы дагы эске алынбайбы? Ооба, үй бүлөлүк жагдайы эске алынган. Анан дагы бир негизги основания болуп, негиз болуп, бул ошол тергөөчүнүн өзүнүн ошол кылмыштын категориясына 5 жылдык анча оор эмес кылмыш категориясына киргендигин жана өздүгү такталгандыгынын ошол туруктуу жашаган жери бардыгын тергөөчү өзү ошого ынанып, ошого эске алып, тергөөчү өзү үй камагын тандоого өзү макулдук берип, өзү Салтанат Орузбаева Сузак районундагы санитардык көзөмөл ишканасын жетектеп турган учурда дагы дал ушул кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анда кымырылды деген акча каражаттарын кызматкерлердин айлык маянасына кошуп берилгендиги маалым болуп, иш өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми санитардык көзөмөл ишканасынын жооптуу кызмат адамдары жана өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Коомчулукта санитардык көзөмөл кызматынын ишине бир катар сындар айтылып, тармакта реформа жүргүзүлүүсү керектиги белгиленет. Бул жаатта иш алып барган депутат Эрулан Кокулов санитардык абалды көзөмөлдөөчүлөр менен ишкерлердин ортосунда калыптанып калган коррупциялык схема байкалаарын бирок аны факты жүзүндө далилдөө кыйынга турарын айтат. Бул санэпидемстанция деген Советтер Союзунан бери келаткан структура да, орган. Бишкекти алсак, мисалы, убагында Бишкекте бир ашып кетсе бир 5 нан чыгарган пекарня бар болчу да. 10 да коелу, хорошо. Азыркы маалда Бишкектин ар бир бурчунда эле немелер сатып алган, лепешкалар сатып алган, жана частный немелер ачылган, цехтер ачылган, кафелер ачылган көп болуп кетти. Негизде тамак аш жаатына байланыштуу ар кандай майда чүйдө мындай бизнестер, жана крупный деле бизнестер көп болуп кетти да шаардын ичинде. Бул Бишкектин ичинде эле. Негизи Кыргызстан боюнча алсак деле, Кыргызстан боюнча деле ошондой да. Көбөйт. Мисалы, Ошто деле карап көрсөңөр, азыр Ошто канча кафе бар, ресторан бар, туурабы? Бул структура көзөмөлдөй албай калган да. Көзөмөлдөгүсү келсе дагы физически көзөмөлдөй албайт. Анткени реформа кылыш керек болчу, башкача текшерүүнүн башкача инструменттерин табышыбыз керек болчу да. Тилекке каршы андай нерселер болгон жок. Структура Советтер Союзу боюнча эле келатат. Ошол себептен көп точкаларды текшергилер келсе да текшере албайт биринчиден, экинчиден жана сиз айткандай болуп текшербей да коюшат экен да. Кааласа. Ошондой кааласа да текшербей койгон жагдайлардын алдын алыш үчүн өзүңүз реформа деп кеттиңиз. Кандай реформалар сунуштайсыз ушул тармак? Бул азыр мен дагы аягына чейин жете элекмин. Азыр оюмда мен ар кандай варианттарды карап көрүп атам. Анткени бул структураны текшерүүнүн негизи тамак ашты текшерүүнү өзгөртүш керек да, башкачараак кылыш керектир азырча. Анан биз баягы эле эски система менен жашап жүрөбүз, штрафтар менен, бирок бизде компенсация деген жок да. Ошол компенсацияны киргизсек, негизинен көп бизнесмендер, тамак аш жасаган бизнесмендер оңолобу деп ойлойм да. Анткени компенсация, мисалы, ошол эле Империя пиццаны алып келсек, канча 400 адам отравление болду эле. 400 адамды уулап отравление кылып туруп, андан кийин мыйзамдуу түрдө алып келгенде 30.500 сом штраф төлөп койгон да. Эми бул туура эле. Анткени 30.500 сом штраф бул ичиндеги
санитарный нормалардын аша кеткен үчүн төлөгөн да, булар элдерди улаган үчүн төлөгөн жок, ал башка нерсе да. Ошону негизинен сот аркылуу бул нерселерди аягына чейин жеткирсе болот. Тилекке каршы мен андай убактым жетпей калды, ошол маалда мага чалып атышты, колуман келген баягы телефон менен консультация кылып колуман келген жардамды берип аттым, бирок негизинен эгер силер бир жерден отравление болгон болсоңор, ошо сот аркылуу чечим чыгарып компенсация кылсаңар болот да. Бирок аны баягы оор татаал жумуш, ошол себептен көп кылгыбыз келбейт. Негизинен кылыш керек да. Ошону баягы жеңилдетүүнү кылыш керек. Негизинен эле бизнесмен менен ошол тамак аш жаатында иштеген адам менен анан сатып алуучунун ортосундагы мамиле тыгызыраак болуш керек деп ойлойм да. Ошол буюрса дагы аны ойлонуштуруп табып структурасын чыгарабыз. Санэпидстанциянын өзүнүн текшерүүлөрүнө кандай баа бересиз негизи? Канча бальный шкала менен? Кандай бал мененби же жөнөкөй оюңуз мененби? 10 балл болсо, эгер анда бир 2 балл берем го дейм. Азыркы текшерүүлөрүнө. Азыркы текшерүүнү, ооба. Мораторий жаңы эле алынды, дагы бир убакыт берип көрөлү. Булар буга чейин айтышты да, мораторий жол бербейт деп, ушундай сыяктуу нерселерди айтчы. Көрөлү, мораторий алынды, кандай болот экен. Мораторий алганына 1 ай болду. Дагы убакыт берип туралы, бирок мен катуу эле өзгөрүүлөр болот деп ишенбейм да, чынымды айтсамчы. Негизинен алып кетсем, мисалы Нисахар боюнча алып кетсем, эгер Нисахар санэпидемнадзор менен бизнесмендердин ортосунда кандайдыр бир башкача мамиле бар экен, Нисахар далилдеп бергенде, биринчи видеолорун көрсөңөр, БТ Stories боюнча жана башка магазиндер боюнча түшүнсө болот да, ошол видеодон элечи. Кандай мамиле мисалы үчүн? Эми башкача өздөрүнүн мамилелери бар болчу экен да. Мен түшүнгөнүм боюнча. Калыптанып калган схемалар бар дейсизби же коррупциялык? Схемалар бар го деп ойлойм, анткени мен ошол эң биринчи магазинди көрсөңөр, эгер Нисахарда тарткан БТ Stories магазини болчу, ал жерге мен санэпидемнадзордун врачы менен баргам. Санэпидемнадзордун врачтары 20 күн мурун текшерип кеткен экен, 1 ай убакыт берген экен, неме деп. 25 күн мурун текшерген экен, анан 1 ай убакыт берген экен, оңдогонгочу ошол нерселердин баарын акт жазып кеткен экен. Мен келгенде 25 күндөн кийин келгенден кийин деле аякта ошол жерде эчтекелер оңолгон эмес да. Значит, эгер 25 күндөн бери супермаркет ошолорду оңдоо аракетин кылбаса, значит, башкача бир схемалар бар болчу деген ой түзүлөт да мендечи. Буга чейин мораторийге байланыштуу өз алдынча текшере албастыктарын айтып келишкен. Бирок өткөн жылдын октябрь айында Бишкектеги массалык ууланууда 300дөй адам жабыркагандан кийин өкмөт токтомго өзгөртүү киргизип, санитардык көзөмөл органына эркин текшерүү укугун кайтарып берген. Мындай чечим азык-түлүктү өндүрүү жана сатуу, сактоо, ташуу менен алектенген объектилерге жугуштуу ооруларды алдын алуу, массалык уулануулардын алдын алуу, тамак аш азыктарынын коопсуздугун жана эпизоотиялык туруктуу абалды камсыздоо максатында кабыл алынган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.